адамдардың шорын қатырып, ашықша проценттерді мойнына илеп, имуществоларын, үйлерін, машиналарын тартып алып, почему мы должны смотреть, значит, это беспредел? Мы для этого здесь сидим, чтобы там наши люди не страдали. Проверить всех ломбардных компаний, всех, с привлечением сотрудников налоговой инспекции, сотрудников Национального банка, так, проверить. Не больше 30%. Если кто-то больше 30% кого-то привлекает или у кого-то изъяли какие-то средства, возвращать всех хозяевам. Если они потерпят до 30%, работают. Не потерпят, пусть закрывается. Сегодня мы рассматриваем о задержании гражданина Кыргызской республики Султанова Манаса Асеневича. Ранее был документирован фамилия Исмаилов. 1974 года рождения, уроженец города Москва, Российской Федерации, неоднократно судимый, занимался ломбардной и ростовщической деятельностью. Так, ко мне поступило очень много заявлений от наших граждан о том, что как они пострадали от действия Султанова. Мы начали расследовать его деятельность, мы начали рассматривать, чем он живет, что он делает, как он зарабатывает. И все эти информации начали заблаговременно собирать. Так? И в конце концов, все эти материалы, когда все материалы собрали, мы решили возбудить уголовное дело. Так как от его деятельности, от его работы, оказывается, все время страдают люди. Поэтому мы решили возбудить уголовное дело и расследовать. Расследовать это все как бы в рамках уголовного дела и чтобы дать ответ всем. Уже в начале расследования данного уголовного дела мы выяснили несколько его действий по части его работы. В рамках расследования указанного уголовного дела были получены факты незаконной деятельности Манаса Султанова. В частности, последний, преследуя корыстные цели, осуществлял противоправную ломбардную ростовщическую деятельность, направленную на извлечение прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении. Манас Султанов, используя сложившиеся задолженности, организовывал меры по незаконному завладению движимым и недвижимым имуществом своих клиентов, в том числе жилыми помещениями, земельными участками и коммерческими объектами, оформляя переход права собственности посредством заключения фиктивных либо мнимых гражданско-правовых сделок с привлечением подконтрольных нотариусов и иных аффилированных лиц. То есть он думает только о себе. Все ломбарды должны давать проценты, если там простым языком сказать, не выше 30%. Все. Максимально 30% должно быть. Со всеми накрутками. Не больше. А у нас ломбарды работают 40, 50, 60, 100% некоторые накручивают. Так? Это все незаконно. Всех этих таких ломбардов, которые, не соблюдая статью 6 о ограничении ростовщической деятельности закона, не соблюдает, их нужно привлечь к ответственности. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бұл ломбардтардың үстінен байығандар кімдер? Баяғыда сүтқорлар. Ломбардтардың берген проценттерін қарап отырсаң, төбе шашың тик тұрады. Bir нече жүздеген проценттерді қояды екен. Сотовый оператор О деньги деген бар екен. 244% менен береді. 378% менен береді. Бывший Сомо дейді. 267% менен ақша береді. Бұл эмне деген адамды елді тонау деген. Biz emni üçün xizmat qilib o'tamiz. Negizgi xizmatimiz bardıq mамлекет xizmatkerleridir. Бұл құқық қорғау органдарының
органы безопасности, мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү бийлик органдардын бардыгыбыздын бир гана кызматыбыздын жыйынтыгы бул жөнөкөй адамдардын жашоо тиричилигинин оңдолушу. Эгерде кайсыл бир жерде ошо жөнөкөй адамдардын жашоо тиричилигине каршы болгон же ошолордун турмушуну оордоткон ситуация боло турган болсо, ошону биз жоюшубуз керек. Ошону жоюу боюнча бардык аракеттерди, мыйзамдуу аракеттерди көрө башташыбыз керек. Көптөгөн жылдардан бери эч кандай бир чара колдоно албай, же колдонгон чаралар эффективдүү болбой келе жаткан тармак бул ушул жөнөкөй адамдарга берилип аткан акча насыяларынын проценттеринин жогорулугу. Муну кимдер жасап атат? Муну мына ломбардтар, билесиздер. Ар бир шаарда, ар бир райондун борборлорунда, жерлерде ломбардтар көбөйүп кеткен. Ломбардтардын берген проценттерин карап отурсаң, төбө чашың тик турат. Ломбардтардан акчаны ким алат? Жөнөкөй адам алат. Акчага өтө муктаж, тез аранын ичинде акча табышка аракет кылган, көзү чачырап турган, жалдырап турган адам барып ошо ломбардтан акча алат. Бирок ломбард анын үстүнө дагы бир нече жүздөгөн проценттерди коюп туруп аны дагы эзет. Ал өзүнүн проблемасын чечпестен кайра проблеманын үстүнө проблемага батып, өзүнүн үй мүлкүн алдырып коюп атышат, мал мүлкүн алдырып коюп атышат, машиналарын алдырып коюп атышат. Керек болсо аял кишилер барып өзүнүн алтындарынан бери алдырып коюп атышат. Мына ушинтип проблеманын үстүнө проблема болуп эл кыйналып атат. Мына ушул проблеманы чечишибиз керек. Бул ломбардтардын үстүнөн байыгандар кимдер? Баягы эле сүткорлор. Сүткорлор. Туура банк системасы бизде иштеш керек. Финансылык система иштеш керек. Бирок банк системасын бүгүнкү күндө улуттук банктын коюп берген проценттик ставкаларынын негизинде 12-15% тегерегинде. Ну макул болсун 20% тегерегинде. Ал эми бул ломбардтарың болсо, мына мен 3-4 списогун алып келдим. Ломбардтарың болсо бир нече жүздөгөн проценттерди коет экен. Мына ошонун негизинде элдер өтө көп кыйналып кетти. Биз муну мыйзам чегинде улуттук банк лицензия берип атабы ошо ломбардтарга. Улуттук банк менен чогуу, ошонун бөлүмчөлөрү менен, кызматкерлери менен чогуу иштеп туруп, ошол проценттик ставкаларды түшүрүшүбүз керек. Биз ойлоп атабыз, мына эксперттер эсептеп чыгышты, 30%тен бийик ломбардтар процент койбош керек. 30%тен бийик кое турган ломбардтардын бардыгын мыйзам чегинде жоопко тартышыбыз керек. Мына ошолор боюнча маалыматтарды силер топтошуңар керек жерлерде. Мисалы, кээ бир ломбардтар, мына сотовый оператор О деньги деген бар экен. МКК акча булак дейт. 244% менен берет экен. МКК Заман финанс, бывший Сомо дейт. 267% менен акча берет экен. Ломбард элдик капитал, бывший Сомо дейт. 267% менен берет экен. МКК Достукча, Акчамат дейт. 378% менен берет экен. МКК АБН дейт. 104% менен берет экен. Мына бул эмне деген адамды элди тоноо деген. Ушуларды көздөн көз тонотуп коюп, каратып коюп биз карап отурабыз. Андай болбош керек. Бул дагы улуттук коопсуздукка түздөн түз таасирин тийгизет. Себеби элдерибиз байыбаса, күндөн күнгө жакыр болуп кетип атса, жөнөкөй адамдардын турмуш тиричилиги оңолбосо, демек улуттук коопсуздукка чоң таасирин жана өзүнүн зыянын тийгизет. Ошондуктан ушул маселе боюнча жумушту мындан ары алып баргыла. Бул бир эле Чүй облусунда эмес, бул бүткүл республикадагы бардык улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине арналат. Жергиликтүү бийлик органдарына, укук коргоо органдарына жана банковский системада иштеген ушу улуттук банктын лицензия берген бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине арналат. Мындан ары 30%тен ашык процент менен акча берген ломбардтардын бардыгын лицензиясын кайтарып алып, жаап аларды. Жана алардын кожоюндарына мыйзамдын чегинде биз чара көрүшүбүз керек. Ошондо элибизге шарт түзүлөт. Ошондо элибиздин кайсыл бир деңгээлде тоноп аткан адамдар азаят. Ага дагы баш ийбестен, мыйзамга дагы баш ийбестен, дагы деле тонойбуз деген аракеттери болсо, анда биз дагы өтө каттуу жазаларды колдонобуз. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим.
буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде. Ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.